Кыргызстан эгемендүүлүк алганыбызга 35 жыл болуп калыптыр чамалап. Бизде ошол 3-4 жолу бийлик алмашты. Эми ар бийлик келгенде мурдагыга салыштырмалуу эмне иш болгондугун бир мындай жыйынтыгын чыгарсак болот да. Президент Жапаровдун ошол бийликтин башында Кыргызстанда турганына 5 жыл болуп калды. Эмне өзгөрдү? Бул эми эгемендүүлүк биз үчүн өтө чоң бир мындай белек десек дагы болот. Бул деген өтө биз сактай турган кымбат бир мындай жагдай катары. Себеби дегенде эч кандай согушсуз башкасыз кыргыз мамлекети өзүбүздүн эгемендүүлүккө ээ болду. Бирок баягы бир системадан экинчи системанын өнүгүүсүнө келгенде ушундай бир өзгөрүүлөр болот экен. Бизде ошол революциялык бийлик алмашуу менен турмуш кечирип атсак дагы эң биринчиден Кыргызстан өзүнүн бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн сактап келет. Соңку 5 жылда дагы ошол дүйнөлүк масштабта Кыргызстан өзүнүн ордун бекемдей алды деп айтсак болот. Себеби дегенде биринчи кезекте башканы айткандагы постсоветтик өлкөлөрдүн же СНГ өлкөлөрүнүн алкагында акыркы жылдары Кыргызстандын экономикасынын өсүшү бул жерде бүтүндөй тармактарын бир интеграцияланып мамлекеттик өсүштү камсыздай кылгандыгы ачык байкалды деп айтсак болот да. Эми албетте элдин жашоосу социалдык жактан мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу азыр мына Киреше булактарынын жок дегенде ошол эмгек акынын ортосунча көрсөткүч акырындап өсүп кетип аткандыгы, эми бул дүйнөлүк масштабтагы инфляцияга, кымбатчылыкка канча шайкеш келип атат деген суроолор дагы жаралбай койбойт. Канткенде дагы ошол бүгүнкү элдин социалдык турмуш деңгээли туруктуу деп айтсак болот да. Буга мынакей бизде соңку жылда Садыр Жапаровдун бийлиги эмнеси менен мына элдин эсинде калып атат да 5 жыл. Биринчи кезекте биз ошол Кумтөр алтын кенин улутташтырдык. Көптөгөн ошол кен казуучу мекеме ишканаларды баягы инвентаризациялап, ревизиялап, мындай айтканда, ошол мамлекетке өткөрүп, мамлекеттик көзөмөлдү бул тармактарга күчөтө алдык да. Азыр эми киргизилип аткан ошол кирешелердин өлчөмү жана биз айткандай ошол экономикалык, социалдык жанагы жогорулоону камсыз кыла алды деп айтсак. Кыргызстанда мурдагыга салыштырмалуу ошол болуп көрбөгөндөй кылмыштуу дүйнө менен күрөшүү ишке ашырылды. Укук органдарынын коррупция менен күрөшүү боюнча ошо аябай чоң резонанстуу дагы мындай бир көрсөткүчтөрү сөзсүз түрдө ошол мамлекеттик бюджетти канча миллиарддаган каражаттарды ошол алып келгенге кайтарганга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эми элдин ошол социалдык жактан өнүгүүсүндө билим берүү мекемелеринин ушул бала бакчадан башталып мектептердин жаңыланып курулуп жаткандыгы, эми канча жол курулуп атат, эми чындап эзели бир асфальт барбаган айылдарга дагы азыр каттоо жеңилдеп калганы бул дагы бир жакшы көрсөткүч катары айтсак болот да. Чет өлкөлөрдөн инвестициянын тартылышы боюнча канчалаган ири жана инвестициялык проекттер. Азыр биз мына бир катар мини, микро, анан ошол адресе ошол КЭСтерди куруу боюнча эми бүгүн ошо электр энергиясынын дефицит шартында жаңы булактардын энергиянын жанагы шамал менен иштей турган станцияларды, күн панелдерин коюу практикасы масштабтуу жүргүзүлүп жаткандыгын дагы белгилесек болот. Эми бул эволюциялык коомдун өнүгүүсүнө мыйзам ченемди берсе экен, биз парламенттик дагы өлкө болгубуз келди, аралаш системадагы акыркы конституцияга кирген өзгөрүүлөргө ылайык бийликтин вертикалын бүтүн мындай кармаган бир адам жооп берет, аны президент деп башкарууга 30 жылда келип акыры макул болдук да. Бирок мен бардыгы башынан дегендей эле, демек мен жана айтат элем, ошол бийлик сабаттуу бир саясат жүргүзө турган болсо, эл жалпы коомчулук ушул таза, ачык, демократиялык
адилеттүүлүк сакталган бийликке баш коюп бергенге бизде толук негиз бар деп айтам. Анан кээде бир мындай чалкеш реформалар дагы жүрүп кетип атат. Тигил бул тармакты реформалаганда анын жетекчилигине менеджерде эле таптакыр ал тармакты түшүнбөгөн жетекчилердин келип калганы. Көп учурда баягы ротациянын аркасынан кайсы бир аймакка барып калган жетекчи ал аймактын мындай өзгөчөлүгүн такыр билбегендиги дагы бул туура эмес да. Анан эми улам эле кадр алмаштыра берүүдөн, улам эле жетекчини алмаштыра берүүдөн дагы бир мындай пайда болот деп мен айта албайм. Себеби дегенде биздин өкмөт башчыбыз же болбосо министрлер кабинетинин башчысы, кайсы бир тармактагы министр туруктуу бир көбүрөөк жыл иштеп бир иш көрсөтмөйүн улам алмашуудан дагы бул бир жыйынтык оң болот деп айтыш кыйын. Башканы айтпаганда мына биздин Ош шаарынын мэрлери канча жолу алмашып кетти да. 1 жыл, 2 жылга жетпеген убакыттын ичинде алмашып, канчалаган башталган ишти, анан баягы ыраттуулук деген болуш керек. Мурдагы башталган жакшы ишти кийинки келген жетекчи шыр улантып кете тургандай жагдай болуш керек. Биз ушуга умтулушубуз. Тилекке каршы ар кайсы мэр болобу, губернатор болобу, кайсы бир аймакта керек болсо ошо министр кайсы бир тармакта өзүм билем деп эле баягы мурдагы жакшы нерсени унутуп, аны жаңы өзүнүн гана баягы идеяларын ишке ашырам деген дагы туура эмес. Ошон үчүн баягы мамлекеттүүлүк, мамиле деген түшүнүк бар да, мындай подход дейбизби? Биздин ошол жетекчилерибиз биринчи кезекте сабаттуу, компетенттүү боло турган болсо, мен ойлойт элем ушул эң аныктоочу, чечүүчү фактор ушул дейт. Ошончо Кадыр Шаевич бул чоң миссияны аткарды деп айтсак болот. Биринчи кезекте мен жана айттым, ошол криминал менен күрөшүүдө, коррупция менен күрөшүүдө. Бирок бизде мен бир нерсени айтып коеюн, жанагы жерлерди, мүлктөрдү кайтаруу, кустурация жанагы процессин ишке ашыруу мүмкүн кайсы бир жерде мыйзам бузуу менен эле ишке ашырылды. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүктөр менен жашап калдык да. Мен монтип айтат элем, кагазды карасаң бардыгы ошол прихватташтыруу, менчиктештирүү, ээлеп алып, бүт бардыгы ошол кагаз түрүндө мыйзам чегинен чыккан эмес. Бирок ошол мыйзамда баягы коррупциялык системага иштеп бергендигин дагы айтышыбыз керек да. Аны бир ордуна келтире турган болсок, мүмкүн канча бир убакыт кетмек. Ошон үчүн баягы ачыктап, жөнөкөй эле деги эле бир жерде иштебеген мамлекеттик кызматкерлердин канча байлыгы бар экендигин көрдүк да. Ошонун кайра элге, мамлекетке кайтарылганы туура болду деген түшүнүк менен, мен дагы бир жолу айтам, түшүнүк менен мыйзам эки башка да. Бир жагы ошол туура экендигин түшүнүк менен айтып атабыз, ошол эле учурда айрым учурда мыйзамдар бузулуп кеткендиги жөнүндө унчукпай атабыз да. Менимче бул бир көрүнүш болду. Мына эми жана да айтпадыкпы, эки дос эмне үчүн ажырап кетти деп. Айрым жерлерде ошол Ташиевдин атын пайдаланып, эмне деген мыйзамга каршы элге жакпаган иштер болуп кеткендигин акырын убакыт көрсөтүп атпайбы. Ошондуктан бул мындай айтканда биз мезгилдин элегинен өтүп атабыз. Президентибиз мунун бардыгына эми аткаруу бийлигинин дагы мындай жооптуу кишиси катары бул мыйзам канчалык аткарылат, мамлекеттин өнүгүүсүнө жооп бере турган ошол конституциянын гаранты катары мунун бардыгын өз көзүнөн өткөрүп атат. Эл деле карап турат деп айткым келет муну. Баягы биз көчүп барып түзөлөт десе, качан эле ушинтип жүрө беребиз дейбиз. Деген менен бул 5 жылдыкта дагы канча катачылыктар кеткен болсо, ошол оңдолуш керек деп ойлойм да.